50 см узундуктагы жипчени алып, аны колдун ортоңку манжаларына ороп, оң колдун бармагы жана сол колдун зөмөйү менен тартуу керек. Тартылган боюнча бүйрөнү жабыркатып албастан, флосту акырындык менен тиш аралыгына киргизебиз. Флосту тиштин бетине акырындык менен катуу басып коюп, каптал бетин алдыга, артка кыймыл менен сүртүп, кесүү кырын көздөй 6-7 сүртүү кыймылы аткарылат.